Hazır tarihi bir video menü sizi tanıştırmaktadır. Kırgızistan'ın Zalkar yazıcılarından Tügül Baysylyukbekov'un үйündeyiz. Bu uşul uy деген yakında uy müzeyi olup kaladı ekan. Hazır ошол үйдүн içinde bir sıra görsetili. Kıymetli dostlar, bu uşul yer деген Kırgızistan'ın ünlü yazarlarından Tügül Baysylyukbekov'un evi. Burası yakında müze olacakmış. Şimdi onun içerisinde görüntülerle tanıştıracağım sizlere. Burası onun misafir odası. Oğlu var şu anda hayatta. Malatya'daki. Oturmaz. Ben yemek alıp tartı vereyim. Aytuğa ыңгайлуу болот да. Биринчи келген кишилерге түшүндүрөйүн анан бул агирдеги курулган зал. Бул үйдү где-то 1952 жылда курулган. Тарыхы мындай. 49-жылы атам Сталин сыйлыгында алды. Анан ал кезде биз кичинекей квартирада азыр Алы Токмонбаевдин музей квартира үй бар эмеспи? Ошол үй жалаң эле 4 үйлүү жазуучулар жашачу. Баялина, Миталиев, Токмонбаев, анан биз. Биздин квартирабыз ошол үйдүн экинчи этажда. Балким бүгүн көрүп каласыңар, сүрөт бар, снаружи мындай тепкич болчу. Мен ошол үйдүн көрүлдүм 47-жылы. 49-жылы атам Сталин сыйлыгын алды. Бул Сталин сыйлыгы, значит, Кыргыздын тарыхында биринчи жолу. 53-жылы Сталин кайтыс болду. Ошентип алып первый и последний болуп калды да. Биздин тарыхсыз Сталин сыйлыгы. Вот, ал сыйлыкты алып, бул көчө менен биринчи көчөсү болчу. Темен түшүп баратканда таптым ошо объявление. Продаю деген бир кемпир сатып аткан экен. Ошол жерди сатып алды. Анын кемпирдин үйүн бир кабат, биз кирген жакта турган. Аны да мен издедим. Мен айткан үйдү сатып алгандан кийинчи 3 жашар балам болчумун го. Ыйлап жок, бул орус кемпирдин үйү өзүбүз үйүбүзгө барабыз деп ыйлап кеткенмин. Жоголуп калдым ал кезде. Тапты. Вот ошол үйдү сатып алып, атам арифметика дептерки тетрадькачы. Клетка болот па, клетка. Ошо клетканы алып биринчи этаж, экинчи этаж өзү түздү. Ошол чертеж менен главный архитекторго барып, ал кезде албанский архитектор болчу. Мен өзүм 70-жылы Ленинградтан архитектура жагынан окууну бүткөнмүн. Ошол албанский менен да иштеп калдым чагы. Ал кезде, значит, албанский главный архитектор, башкы архитектор болуп чагдым. Карап, атам чемелерин атам сурады. Мындай үйдү курса болот, болот деди. Бирок муну профессионалдуу архитекторго бериш керек. Ал Петрович Ивановго берди. Ал киши менен иштеп калдым. Политехнический институт, архитектура кафедрадынчы таанып калдым. Ошол Павел Петрович Иванов жасаган чертеждор турат бизде. Аны деле мындай музейге мындай кызыкса жасаса болот. Вот ошол. Демек, бул үйдүн жөн эле мындай сатып ал жок. Бул атам чийген. Иначе говоря, аныкыда чыгармачылык мындай ой жүгүртүп болуп атат бул жагында. Анан планировка жагынан атам өзү деле анан сынап айтчу. Эми ал мындай болуп калды, ал кезде эми согуштан кийинчи баары лимитированный болчу. Атама мамлекет мындай кайрылды да, үй өтө чоң болбосун, элге жаман көрүнөт деп. Ошону эске алып, анан аягында айтып аткан
Атаңа жіберген бұл үйдің астында бүтін мындай цокольный этаж жасасам, ошол жака гараж киргизип, жана чарба эмелерди киргизсем жакшы болот эле. Ал бир. Экинчи дагы бул үйдө бир эле санузел биринчи этажда. Ал ыңгайсыз болуп атат да. Себеби эң негизинен экинчи үйдө жашап атабыз, дайыма чуркаш керек. Ванна жакачы, неудобно. Азыр андайын жасап. Дагы ошого бир кичинекей майда каталар бар. А негизинен жакшы эле курулган. Муну биз 4 бир тууган болчубуз. Ушунун баарын эске алып, ар бирибизге бир комнатадан, так. Анан так, значит, биринчи этажда мына биз залда отурабыз. Коридордон өттүңөр. Коридордон сол жагында ванна. Оң жагында бир комната, мына тамдын ары жагында дагы бир комната, эки комната болуп калды, жашай турган. Тамдын ары жагында кухня. Так, эми экинчи этажда могу жерде кабинети жүрөт. Тиги жакта атамдын спальничи болсун. Кухнянын үстүндө библиотека. И эки комната тиги жактан, түндүк жактан. Ушинтип 4 жилой комната болуп атат. Тура 4, 5-нчи атамдыкы кабинет, библиотека. Бүттү кухня, ванна. Бүттү ошол. Бул жерде бул негизинен сүрөттөр көп. Ошол үйдө тартылган сүрөттөр бар. Бул жерде музейге мындай жараша айтып атам да. Ол жерде тигине документ турат. Алихананы алып кечен болот го. Столго. Картиналардагы ушул берилген белекеги бирөө табылып калды. Мына могу жерде Кыргызстан баатыры деген алып чыккандачы. Эгеменди болгондо. Аскар Акаев атайын келип, номер 1-ничи атама берген. Атам как раз оорлуу өтө мындай Кыйналып аткан. Уже негизинен 3 айдан кийин кайтыш болду да атам. Ошон үчүн Аскар Акаевга мен ыраазымын. Мы жерде сүрөттөр жүрөт ар жагына. Көп болчу. Мы не придавали значения. Она рисует просто лево и разговаривает с вами. И рассказывает, что интересует. Огромное количество, если мы полчаса. Канча бар иштерине номера. уже Кое калды. Буларда эмеде. Булар керек да, булар мисалы музейге Сыныбеков небеде берип коюшун жетисе болот. Мен чын айтайын, мына өзүм сынап айтамда, албетте атам уникальный адам. Экинчи ушул туугандарга уникальный Айнур болчу. Калганы скромный. Творческий болсо деле скромный. Ошол бул үйдүн инин сүрөтү астында Динара жаш кезегинде жанында уже Бул Динара деген эже Сыдыкбекова. Роза Исаханова Отунбаева менен аябай жакшы. дос болуп жүрсүз. Алар бурун менен деле дос. 2006-жылы кайтыш болгон. Булар дагы копия же бирден эле сүрөттөрбү? Оригиналдары. Оригинал шаазы копия. Акын кармаңыздар кой. Накирелди Айтматов, Насырдин Исанов, Кемсан Баяжи, Өзбекстан Шеримков, Акбаевтар менен окушат. Булар 40-жылдарда сүрөт окшойт Бул адам Кайсын Кулиев, Авезовдор менен түшкөн сүрөттөр бар. Ал экинчи зал кабинетке барганда көрөсүңүз да. Апаңыз,
Сол жағында, сол. Папам болса ол не еді? Байтек тұқымдарынан Ақсүйек. Ақсүйек. Ушул үйдө канча жыл жашады? Так, 53 жылы деп жазылып турат, бирок андан бир жыл эрте кетпес ба? 53-чү болсунчу. Официалдуу түрүндө. 45 жыл ровно. Так. Колонна илгери ушундай сезилди. Жо, муну эме айтып атпаймынбы? Могу жерде Музей жасапты да ошол эле убакта, музей ылайыктуу кылып, Берде эме бар, чечи чоңосунда незе экспонаттар ашат го дейм. Экинчи этажында да көргөн. Экинчи этаж аябай Ошол бойдо ана Сарбакеге биз оюнсундон келип конференция өткөргөнбүз дейм. Кечээ болду, кетип кетти. Разаковдун иши жок да. Эмнеге? Разаковдун кандайчы жерде? Креслолор, бул мебелдери эле бүт антиквар болуп эле, өзүнүн вешесине отурган колдонгон буюмдар болуп калды да. Кийиштери, Кармаган. китептери, тетиги сааттары. Бар эле. Экинчи этажында да жакшы. Саатташтыр оң боюн десем, азыр усталар жок экен. Негизи эле музейни Илгери эле музейге окшотуп салып койгон да. Муну атам да ойлоп тапкан өзү. Могу жерде ушундай койсок деп. Атыгүл мен эсимде бар, муну жасап аткан мезгилде мен деле катышып аткан билдим мен аяка. Ичине салыпчы. Сиз канчада элеңиз ошондо? Жок, мен насетти. Илип атсаңыз кичинекейсиз да. 3 жашында көчүп келишти анан. Сиз 3-4-төрдө, 5-6 жаш. Эркектерден кичүү. Кыз бар. Негизи инвентаризация кылдыр депчи музейный работниктерге нумерация кылып книга поступления киргиздирип койбойсуздарбы? Ар бир экспонатка. Бир эме өзгөчөлүк болуп атат да. Андай жасаш керек сиз айткандай. Сиз биякта турсаңыз деле, просто чакыртып мен деле ошого көмөк көрсөтөйүн, айтып эле Тарых музейинде азыр сотрудниктерге деле инвентаризация болуп китепке киргизип койсун. И ушул китепти ар дайым болуп турсун да, эмечи. И бир мына патронаж болуш керек силер жагынанчы. Чисто официалдуу түрүндө бир демең бир документ менен мындай чисто юридически болсун. Эски мыйзамдарды чыгара келдим. Сиз бир сыйра таанышпаңызчы, кандай жерден колдонулса, кандай жерден эмелер болот бул бүт. Музей тармагында турабы биз менен таанышып Алиханда бир шашпай окушум керек муну баарын. Шашпай окуңуз да. Шашпай окуңуз. Сизге атан чыдап кеттим. Булардан керектүү да. Бул негизинен мени азыр ушул маселе эметип, үйдү сакташ керек. Мына могу жерде 18 кабат үй курулбады. Бул жерде эч кандай 18 кабат үй курулбаш керек эле. Кошуналар болсо 1% деген эме пограничник, а экинчи кыргыздын үй бүлөсүнүн музыканттар. Мен ошону сурайын дедим эле, бул үй как историко-культурное наследие списогуна кирди беле, билесизби ошону? Жок. Кирбей калганда. Эгерде ушул учурунда келгенде сиз могу мыйзамга такап туруп, булар салынбайт болчу да. Салдырганга уруксат болбойт болчу. Сиз бир сыра карап эметип көрүңүз анан. Качан? 15-жылы? Жок, бунусуна. Бул музей боюнча. Экспонаттарды кандай эмне боюнча. Бул болсо именно историко-культурный объекттер боюнча. Жок, 91-жылдан баштап өзгөрүлөт. Улам контроль боюнча да, именно контролдо. Андан кийин, на последний 2020. Именно контроль боюнча күчтөтүп атат да, улам наоборот жылдан жылга. Бул качан бул курулган бул? Иштебей кеткен бек өткөн барсак. Ошол жерде мен каттарды жазгам, я не знаю, куда это. Бул өзү түптөн да. Так, могу жерде кызык сүрөт. Бул Константин Симонов. Живые мёртвые деген где-то 4 жолу же 6 жолу Сталин сыйлыгын алган. Бул Абдумамунов
Түменбай Байзақов, Булатан, Мұхтар Әуезов, Зорахан Қайназарова. Мұхтар Әуезов менен түшкөн сүрөттөрү Бұл көп, Ақынбаев. Ақынбаев. Төлеміш Океев. Енем. Так, бұл мен балдарақтар. Жерге тұрып тұрасыз ба? Жерге? Енді ол суретші, Константин Севербин. Мына ушул диванда болот. Анау тургулаш, ушундай чисто эме исторический снимок болса деп. Отырыңыздар. Кимиңе Абдомомудов болот, кимиңе... Жоқ, андай болмай қойып. Hazır Tügülbey Ata'nın düğünün ikinci etajına geldik, ikinci kavatına geldik. Birazdan görürüz. Şimdi evin ikinci katındayız. Burası Tügülbey Ata'nın kitapxanası eken. Evet. Tügülbey Ata'nın burası şeymiş, kütüphanesiymiş. Burası oşol zal eken. Şunday kitaplar turat, toltura. Bunlar Tügülbey Ata'nın kol yazmaları eken. Bunlar büyük oşol janağı жазганları kol yazmaları eken. Bu oşol özlerinin doğrunda janağı yaşaganda oturgan emek eken, divan eken. Evet, kendi zamanındaki divanmış bu. Çekermiş. Bunlar da hoşundayım. Kol yazması eken. Her bir kitabının çıkarmalarını kol yazmalarını saklap koyuptur. Yazdığı her eserin el yazısı örneklerini saklamış. Korumuş yani. Dolayısıyla hepsi hazır elimizde. Bu şu bu meseleyi Жоқ, ол кітапта, Екі дос. сына жоқ та бұларға. Жана марқұмдар үйнөчү көчкөн сактанып. Гапарайтиев Гапарайтиевдин аты менен жазган го. Ошо Сыдыкбеков эки 12-нчи жылкыларда булар. Тең болуп аябай жакшы дос болгон экен. Курдаш, замандаш. Жанагы Сарбеке Алып Токонбаевдин эмесин айтпайсың. Социалисттин баатыр болгондо Гапарайтиевди алмаштырып жатайын тийишип. Жоқ, андай сен мага айтып бер, мен билбедим. Мындай болот экен да. Токонбаев келатат. Буну эме. Анан Сыдыкбеков келатат. Токонбаев улуу да булардан 11 жаш улуу. Анан как раз ошол жылы Гапарайтиев социалист эмектин баатыры болуптур. Түгөлбай ата болгон эмес. Түгөлбай ата Сталин атына сыйлыктык болгон, Токонбаев менен Гапарайтиев социалист эмектин баатырлары болушкан да. Анан Гапарайтиев алып калат аны. Анан бул келатат. Пока сыйлык жок да бул. Анан Токонбаев келип, "О, түгө куттуктайм" дептир да атайын. Сана тиги таң калып дегенсе. Сен эмес да деп. Атайынчы. Гапарайтиев эмес да, сен эмес да деп тийишип. Анан түгө Сыдыкбеков жазуучулар союзуна келип айтты, "Аксакалды кой дебейсиңерби" депчи. Ошол Бексудан Жакиев, Мармажиевдер алчуда жаш жазуучулар. Курдаштар, замандаштар тамашалашып. Мен негизи акыркы жазуучулар союзунун съездине катышып калдым да. Акыркы 2 күн өткөнбү, 3 күн. Жок. Кеңеш мезгилинде. Сіз мүчөсүзбү же? Жок, жөн келдим да. Анан Алып Токонбаев жөнүндө көп укканмын да. Кандай ал киши, аны көрсөң сен вообще будешь как бы как это завоеванный, он такой замечательный человек, так замечательно разговаривает. Но он такой непростой. Деп кыскача могу съездин талкуулап уже эл чарчаган, бүттү, давайте жабалы деп турган кезде Аксакал трибунага чыгып атат.
жазып эми баштайт деп отуруп калды залдачы. Чыгып эле атамды сөгө баштады. Башынан эле көрсө ушундай. Мен угуп атам, муну угуп жүргөн. Действительно, зал сидит, ропчет, возмущается, а он балкада. Балкада почула. Вот с этим молотом он долбает. И, в общем, люди стали вставать, ел тура баштады. Сөздү бүттү. Анан проход топ турам, ел көптү. Өтүп атат. Жол берипчи. Чыгарып алсам, ал келип калды. Аксакалчы. Мени көрүп, сайке кандайсыз? Кампалдан кандай иштер жакшы деп азыр эле атам да калсам болот. Оо, апасы кичеке. Азырына көп го. Ошондо мен таанып калдым биринчи жолу. Замечательный человек. Кандайсыз? Сахнага чыкканда эле эме кылып кетчү го ийирип. Эч кимди жакшы түшмөс экен да, Токумбаевич баарын талкалай берчү экен да. Gapar Aytiev'de tartkan süretleri iken Kırgızların ünlü ressam var Gapar Aytiev diye 1962'li yıllarda yaptığı bir resim çok tarihi öneme sahip. Yani bunlar literatürge girerek süretleri iken de iyice. Бул фотолордучу. Тиражды уже көрбөй калды да. Аягында, значит, редактордун сөзүчө бул башкан эркекте уша жазылган деп. Анан редактор кем эле Жумабек Медерилиев. Аягында, значит, мен буларымды киргизип коем. Мен буларым орусча кана окуп болочу. Бу деп менде баксыздар мен алба. Окучу. Жумабек Медерилиев болуп келгенбиз акыркы жолу. Орусча окуй албайсыңбы? Окуй алам. Канча тираж чыкты? Мен өзүм мактанайын. На мой месте. Биздин тукумда эме менен башкадан жок дейсиз дагы. Мен жеткирим дейм. Мен вообще кырларды жазам деп башыма келчү эмес. Биринчи китебиңиз багай? Первый и последний бүттү ошо менен больше жазбайм мындан ары. Орусча бирок. Бул жазышты эле эмес да. Өткөрдү баягы. Аны залда отурбадык жана.
Sizlerge bergen üçün çoň rahmat. İşiniz jakşy bolsun, igilükli. Üýbülü jakşy orubay, baýgy koronavirusdan narrak. Hiç kim oragan jokmy? Жок. Oo, biz orada. Очень опасно. Kısaca barıňa işiňe den sağlyk, gelecek bary jakşy bolsun. Amin. Üýündägi uşul görüşetimizi uşul menen aýaktayбыз. Buyursa jakynda uşul jer Tügölbey atanın üý müzeyine aynalat okşoyt. Anan oşonda gelip göresizler. Kıymetli dostlar, Tügölbey Sıdıkbekoğlu'nun evindeki verimiz burada bitiyor, sona eriyor. Hepiniz kendinize iyi bakın. İnşallah yakında burası müze olacak. O zaman hep beraber de görüşme şansımız olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Keyinki videolarda görüşkünçe.